Норуз шаңы быйыл Ош шаарында мамлекеттик деңгээлде белгиленүүдө. Ага ылайык шаардын Борбордук аянтында өлкө башчы Садыр Жапаровдун катышуусунда майрамдык салтанат өтүп жатат. Саамалыктын алкагында алдыда концерттик программа уюштурулуп, шаар тургундарына майрамдык маанай тартууланат. Майрамдык программа Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги, Ош шаардык маданият башкармалыгы менен биргеликте даярдалган. Борбордук аянтта өтүп жаткан салтанатка президент Садыр Жапаров катышып, ал кыргызстандыктарды көктөм майрамы менен куттуктады. Бүгүн мен мына ушундай аталар салтын улап, айланасы көрккө бөлөнгөн, береке куту төгүлгөн Ордолуу Ош шаарынан жалпы кыргызстандыктарды дүйнөнүн булуң бурчунда болсо да ар дайым жүрөгүм мекендеп соккон мекендештеримди бүгүнкү Норуз майрамы менен чын дилимден куттуктап, жамы журтума молчулук, ыйман ынсап, акыл парасат, ырыскы, береке тилеймин. Норуз майрамыңыздар менен кутман элим. Кыргыз эли бул Норуз майрамын улуу майрам катары майрамдап келишкен. Ушул күн бүгүн да мына биздин Ош жергебизде өтүп атат. Өткөндө да өзгөчө деңгээлде шаардыктардын маанайы жакшы өзүңөргө белгилүү болгондой Ош шаарында бүгүн өтө масштабтуу чоң өзгөрүүлөр иштер жүрүп жатат. Саамалыкка Ош мамлекеттик педагогикалык университетинин ректору Бекмурза Зулуев баштаган окутуучулар жамааты да күбө болушту. Иш-чаранын жүрүшүндө 1000ге жакын бийчилерден жана ырчылардан турган топ жаз майрамын сахналаштырып, шаар тургундарына майрамдык маанай тартуулашты. Бүгүнкү биздин Ош шаарыбызда өтүп аткан Норуз майрамына карата чоң иш-чарага президентибиз Садыр Нуркожоевич өзү келип катышууда. Ошон үчүн шаарыбызда абдан майрамдык шагырын абдан жакшы. Ошондуктан мен Ош шаарынын тургундарын, мекендештерди ошо жазгы Норуз майрамыбыз менен чын жүрөктөн куттуктайм. Мамлекетибизде дайым тынчтык болуп, дайым ушундай майрамдык шаңда жүрө беришине мен тилектешмин. Майрамыңыздар менен. Ал эми Борбордук аянттын сол тарабында ар улуттан куралган 13 диаспоранын өкүлдөрүнүн катышуусунда жарманке өткөрүлдү. Катарда окуу жайдын жамааты да көргөзмөгө активдүү катышып, казак, жапон элинин маданиятын чагылдырышты. Норуз омедете гозаймас. Бүгүнкү көрсөтмөдө биз Жапон элинин улуттук тамагы, суши жана улуттук баалуулуктары көргөзмөлөрүн койдук. Анан азыр бир аздан кийин президентибиз келгенде биз улуттук бийин биздин студенттер көрсөтүп беришет. Бүгүн ушул учурдан пайдаланып, кыргыз элимди жыл тогошкон 21 март Норуз майрамы менен куттуктайм. Элден калбай биздин окуу жайдагы ушул биздин улуу президентибизди тосуп алганы турабыз. Биз үчүн аябай жакшы күн деп айтабыз. Анан бизге казактардын маданияты түштү. Биз бүгүн ошол казактардын колдонгон буюмдарын, тамак аштарын алып келдик. Андан сырткары биздин музыкалык педагогикалык факультеттин окутуучулары ушул казактын улуу күүсүн аткарып беришмекчи. Ошондой эле улуттук тамак аштардын, кол өнөрчүлөрдүн буюмдарынын жана улуттук кийимдердин жарманкеси көрсөтүлдү. Бул менен бирге улуттук спорттун түрлөрү боюнча да мелдештер өткөрүлдү. Негизинен Норуз майрамы Ош облусунун бардык райондорунда, жерлерде кызуу белгиленүүдө. Айданик Сагынбек кызы, Эрнис Жаныбеков, Ошомбо жаңылыктары.